Бисмиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah. Сурода айтылады. Бұл сурода ораза қармаған адам үшін айтылған артықшылықтар жөнінде келген хадисті сұраған екен. Бұл хадис қандай хадис? Алымдар емне деп айтышқан? Тастықталған хадис пе же даиф, алсыз хадис пе? Алымдар емне деп өкім берішкен деп сұраған екен. Бұл хадисте төмендегіше айтылады. Ораза қармаған адамдың ұйқысы ибадат. Ал эми унчукпай туруусу тасбих. Кылган амалынын сообу эселеп көбөйөт, дуалары кабыл болот. Жана ошондой эле күнөөлөрү кечирилет. Байхақи шуабул иман. Ушул хадис жөнүндө сураган. Кандай хадис? Алымдар эмне деп айтышкан деп. Биринчиден ушул суроону сураган адамга сизден Аллах субханаху ва таала ыраазы болсун. Жана сизди Аллах таала өзүнүн жакшылыгы менен сыйлаган болсун. Ошентип диниңиз үчүн күйүп, бул кандай хадис, тактап алайын деп сурап жаткан экенсиз. Экинчиден бул хадис жөнүндө алымдардын берген өкүмүнө келе турган болсок, ооба бул хадисти Ал-Имамул Байхақи рахимахулла өзүнүн Шуабул Иман деген китебинде алып келген. Бул хадис ошол китепте келгендей Абдуллах ибн Аби Ауфа деген сахабадан риваят етилет, радиаллаху анху. Бул хадисте ошол кыргызчасын окуганыбыздай ошентип ошондойчо айтылган. Анан бул хадисти Имамул Байхақи рахимахулла өзүнүн ошол жогорудагы айтылган китебинде эскерип туруп, андан кийин айтат. Бул хадистин иснадында, бул хадисти жеткирүүчү адамдардын бири аты Ма'руф ибн Хассан деген рави. Бул равиди, бул риваятчыны Имамул Байхақи бул хадисти эскерип туруп даиф деп айткан. Бул риваятчы алсыз деп. Эгерде алсыз деп айтыла турган болсо, ал адам хадистин иснадында жараксыз болуп табылат. Жана ошондой эле Ва Сулейман ибн Амр ан-Нахаи деген риваятчы бар деп атат. Бул адафу минху дейт. Биринчи риваятчыдан, Ма'руф ибн Хассандан дагы алсызыраак деп айткан. Жана ошондой эле аиммалардын бири Ал-Ирақи деген алым ушул азыркы эки риваятчынын биринин абалын баяндап айтат. Сулейман ан-Нахаи бул жалганчылардын бири деген. Жана башка кээ бирки алымдар бул хадисти азыркы айтылган алсыздыктарга көрө равилерге, руаттарга Ма'руф ибн Хассан, жана айтканыбыздай Сулейман ибн Амр ан-Нахаи ушул алсыз риваятчыларга карап алсыз деп өкүм беришкен. Мисалы Шейх Насруддин Ал-Албани жана башка алымдар. Алсыз хадис бул. Анткени айтып өттүк, бул хадистин иснадында эки риваятчы бар, алар экөө тең алсыз, даиф. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, бул азыркы эскерилген хадис, бул алсыз хадис. Бул хадисти таратуу же бул хадиске таянып кандайдыр бир маселелерди куруу туура эмес болуп эсептелет. Анткени хадис алсыз хадис. Ошондуктан бул хадисти таратуу мүмкүн эмес, же болбосо бул хадиске жараша айтканыбыздай амал кылуу туура болуп табылбайт. Анткени алымдар Имамул Байхақи өзү бул хадисти риваят кылып туруп алсыз экендигин айтты. Жана ошондой эле башка алымдардын алсыз деп айтканын дагы айттык. Валлаху алам. Ва саллаллаху ва саллам аля набийина Мухаммад ва аля